Салам алейкум туугандар, кандайсыңар? Анан 2 күндөн бери ырдай коем деп болгон паттан салымды колдон салып, кайра баягы таз кейпимди кийип ковурамайга өттүм. Йо-майо, мына бүгүн койдон союп, 5 бармактан бышырып коюп отурган кезде кой, бир койдун этин полный салып таштапчы. Кыргыз кедей болсо дагы эртеңки күнүн ойлобой, йо-майо, май чайнайын деп балчылдата баарын салып таштап анан эртең кайра баштырма отуруп калмай жай бар эмес беле. Ошол кезде кой, ушул бу эт жөнүндө акыркы күндөрү жаман көп сөз угам да. Йо-майо, бирөө айтат: "Эй, кыргыздар этти бышырган боюнча просто мастер" депчи. Убагында тузун салыш керек, убагында сорпосун сапырыш керек, тырым-пырым депчи. Кээ бирөө айтат: "Йо, кыргыздар вообще эт бышырганды билбейбиз. Мына тиякта француз, итальянцы, 50 түрүн жасайт, стейк жасайт, кургагын жасайт, суюгун жасайт" дегендейчи. А биз болсо таш кордо менен эле 5 бармактан башка сөзгө аларлык эчтекеси деле жок экен деген ойлор айтылат. Экинчи суроо, тенденция деп койсок болобу деп кой. Вегандар көбөйүп, эт жебей, эт вообще көптөгөн ооруларды козгойт экен, андай мындай. Вообще эт жебеш керек экен десе, бир жагы жок. Кыргыздар вообще на генном уровне эт жеген, ошон үчүн этти таштап салсаң тескерисинче башка оорулардын баары козголуп чыгат. Чача-мача деген сөздөрдүн баары бар да. Йо-майо, анан ушунун баарын угуп отуруп анан жүрөктүн тыкылдаганын эстеп анан жүрөгүм эмне дейт деп акырын уксаң, блин, эт деп элаткан болот да. Йо-майо, жайлоодо кыргыз жатып алып, давлениям көтөрүлүп атат деп бир козуну көтөрө чаап союп жеп, анан блин шорпосунан ичип алып башы деңгиреп, анан болбой атат деп кымыздан бастырып ого бетер давлениясын көтөрүп, анан деп жамбаштап жатып тебетейин жытта отуруп калат экен да. Бүгүнкү шорпонун үстүндөгү кеп ушундай болду. Обсуждениядан таштап койбойлу, кандай дейсиңер?